СБ? Да. Хорошо. То, А почему тогда что вы меня хочешь ударили? знать. Все, кого ударить? Вас как Ты зовут? чё хочешь? Представьте. Меня зовут Айбек. По фамилии? Айбек Сухтурбаев. Я- Являетесь сотрудником СБ МВД, да? Да. Сокулукта милиционермин деп башкаларга кол көтөргөн киши кармалды. Мас киши Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматында иштерин айткан. Милиция кызматкерлери аны таап юридикалык баа берүү үчүн райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алып келишкен. Ички иштер министрлиги бул адам ички иштер органдарына тиешеси жок экенин, видеого түшүп калгандардын арасында ички иштер министрлигинин өкүлү болбогонун билдирди. СБ? Да. Хорошо. То, что- Почему то, тогда что вы меня хочешь ударили? знать. Все, кого ударить? Вас как Ты чё зовут? хочешь? Представьте. Меня зовут Айбек. По фамилии? Айбек Сухтурбаев. Я- Являетесь сотрудником СБ МВД, да? Да. Что ты Служба хочешь? внутренних дел, получается. Нет, ты пришел. Вы сейчас подошли. Вот этот байке я вообще подошел. подошел? Вот Тебе кто остановил и что пришел? подождите, байке. Нет. Ты везде Тем кто? более с СВР, пожалуйста, прошу, Тебе- вызовите. Тебе кто? Вот это меня что? Давай. Кол берсең? Итке ырайымсыз мамиле кылган жаран элден кечирим сурады. Социалдык тармактарда атчан адам итке ырайымсыз мамиле жасап, аны такымына басып алып, улак кылып чаап жүргөн видео тараган. 15 августта Өзгөн районунун жашоочусу 1972 жылы туулган жергиликтүү ички иштер бөлүмүнө алынып келинип, суракка алынды. Мен Жеңкул июнь айларында итим ээрчибей койгондугунан итими такымдап сатканчы өзүм мас болсун кылган ишин өзүмдөн мындай кылган ишин өзүм каракатына көргөзбөйт чектен маалымат мындай көрүнүш узакаты кайталанбайт ал иттин каракөзү мен менен чогуу жүрөт итим жакшы мен бул жериме кечирим сурайм мени кечирип коюңуздар. Колуңарга бир нерсе жугуп калабы? Садыр Жапаров тазалык боюнча кайрылуу жасады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бүгүн 17 августта президент Садыр Жапаров социалдык түйүндөгү баракчасына видео киргизип, тазалык тууралуу билдирүү жасады. Өлкө башчысы Ысык көлдүн жээгин жөө кыдырып 1 метр таза жер жок экендигин билдирди. Болгону 1 километр жээгти видео тасмага тартып алдым. Өзүңүздөр көрүп тургандай 1 метр таза жер жок. Жээктин баары таштандыга толуп кеткен. Анысы аз келгенсип унаалар менен көлгө чейин кирип алышкан. Көлдүн жээгине 100 метрге чейин кирбеш керек деген эрежени билишпейт. Абдан өкүнүчтүү. Ысык көл бизге бүгүн эле керектей колдонобуз. Тартипсиздер менен баарлашып көрүп 20, 30, 40-50 жылдан кийин да урпактарыбызга таза табият керек деген нерсе бир дагы жараныбыздын оюна келбей турганын билип абдан өкүндүм. Жээктеги тартип бузган, таштанды таштаган, унаа менен көлдүн ичине чейин кирип алган эс алуучулардын 100% өзүбүздүн жарандар экен, деди президент.
Жапаров бул билдирүү бир эле ысык көлгө гана эмес, бардык эс алуучу жайларга тиешелүү экендигин айтып, келечек муунга да жаратылыш керек экендигин эскертти. Урматтуу кыргызстандыктар, келгиле, табиятыбызды таза сактайлы. Өзүңүздөрдүн таштаныны өзүңөр жыйнай кетсеңер, колуңар сынып калбайт го акыры. Табият силерге бүгүн эле керектей колдонбогула да. Бизден кийинки муунарга да табият керек экенин унутпагыла. Эң жок дегенде эс алуудан кетип атканда таштаныны карап туруп, эртең ушул жерге балам, неберем, чөбөрөм келип олтурат го. Тазалап кетейинчи деп тазалап кетсеңер, колуңарга бир нерсе жугуп калабы? Бүгүн сен олтуруп таштанды таштап, чочко сарай кылып кеткен жерге эртең балаң, неберең келип олтурарын эстен чыгарба. Ошолор келип сен таштап кеткен таштандыга олтурганда кандай абалда болорун элестет. Бул кайрылуум бир эле ысык көлдүн айланасына тиешелүү эмес. Бүткүл өлкө боюнча эс алуучу жайларга, жайлоолордо жашаган жарандарыбызга, жергиликтүү элдерге, деги эле кыргызстандыктардын баарына тиешелүү деп жыйынтыктады өлкө башчысы. Булак Суперкежи. 11 жаштагы кызды уурдап кетти деген жаран кармалды. Жалал Абад шаарында 11 жаштагы кызды уурдоого шектелген жаран камакка алынды. Облустук милициядан кабарлашкандай, 15 августта Жалал Абад шаарынын тургундары арыз менен кайрылып, ошол эле күнү саат 11:00 чамасында 2015-жылы туулган кызы үйдөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Милиция кызматкерлеринин ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында ошол эле күнү кечки саат 18:30 чамасында дайынсыз болуп жаткан кыз Ош облусунун Кара Суу районунан табылып, ата-энесине жеткирилди. 16 августта Жалал Абад ШИПтин тергөө кызматы тарабынан Ош облусунун Кара Суу районунун 1983-жылы туулган турууну кармалып камакка алынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Assalamu alaikum Жалал Абад шаарынын тургундары. Биз кече 15 август күнү 11-лер чамасында кызыбызды жоготуп, бир киши жетелеп кеткенден кабар таптык. Ага чейин биз милиция кызматкерлерге кабар бердик, азыр менен кайрылдык. Милиция кызматкерлери ыкчам аракеттери менен сразу ишини баштап, бардык угуду бардык милиция кызматкерлери жаныбызда жүрүп издеп, кечке маал саат 6-лар чамасында ошо Кара Суу районунан табылды кыз. Милиция кызматкерлери кармашты. Анан айтып кетчү нерсе, милиция кызматкерлери кармаган жерде мен бир жыеним ошол жерде болуп, кичине видео тартып, дарап бере кылган экен. Блогерлер андан пайдаланып, бардык жактарга таратып, ар кандай сөздөр болуп атыптыр. Ошол блогерлерге кайрылып кетет элем, андай бирөөнүн кызыга андай маалыматтар сулбагыла, өзү көрүп деле кыздарыңар болсо керек. Биз милиция кызматкерлерине, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына бардыгына рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун бардыгына. 15 августтун жоголгон кызым Эсенбаева Биберинбаеванын апасы болом. Кызымдын азыркы учурда ден соолугу жакшы, Аллага шүгүр. Ушу ыкчам иликтөө кызматкерлери менен, милиция кызматкерлери менен, ушулардын жардамы менен кызым эсен аман үйгө табылып келди. Бардыгына Аллах ыраазы болсун. Рахмат айтабыз. Анан айтып кетчү нерсе ушул жалган маалымат таркалып атат. Ушул бардыгын айтат элек, кызыбыздын тагдырын талкалабаңыздар. Кызыбыз али жаш, ден соолугу жакшы, азыр өзүнүн алдыбызда биз менен бирге. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктарын сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы
Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 72-40 элдер деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. We'll be right back.